Рахмат, урматтуу төрага, мына кече өзүңүздөргө белгилүү болгондой, интернеттин бардыгы аял киши баласы менен түрмөдө отурган чыкты да. Ушуну эми бир адилеттүү чечип берип, ушу аял кишини мамлекет жактан болсо да ушу карызын бир караштырып берип, Алмаз Акынжанович, ушуга бир ырайымдык кылып берсеңиздер. Себеби эми аял кишини бизде ар дайым сыйлап келген, эми адашпаган адам жок. Ошого ушу маселени чечип берсеңиздер. Анан кийин урматтуу төрага, бир Алмаз Акынжанович, бир ушу маселени да бир карап чечип коюшубуз керек болуп атат. Эң негизги маселе бүгүнкү күнү биздеги пробка. Жумуштан кийин жумушка келип аткандагы. Ушу маселени бир жөн жайына койсок жакшы болот эле. Мына кортеждерди элдер жумушка келелекке чейин келсек, же болбосо элдер жумуштан 6-дан чыгып кеткенден кийин бир 8-ден кийин биздин үстүдөгү адамдарыбыз жолду гаишниктер менен тозбой, ушу маселени бир чечип бербейли бир оң жагына. Эми көпчүлүк эл машина жылбай калып атат. Ушу кортеж маселесин да бир жакшы бир жолго коюп бериңиздер, эртарак анан кечинде мындай кыла тургандай кылыпчы. А то мына жумуштан кийин жүрүш проспект Мирада болбой калды. Бардык жолдор жабык. Рахмат.